Алымкул Байкишиев Көгөй айылынын тургуну. Ал 10 жылдан бери 3 гектар жерди иштетип келет. Дыйкан өлкө президентинин жер салыгынан бошотуу боюнча жарлыгын колдоп, жер иштеткендер үчүн жеңилдик болгонун айтат. Муну колдоп атат, элдин баары эле колдойт, бир эле мен эмес. Муну азыр кечеөнүн мыйзам чыгып, ушундай жер салыгынан бошотту деп. Бул да жакшы, себеби дегенде муну азыр баары кымбат. Бул кичине болсо да жардам. 3,5 гектар жер бар. Где-то 2,5 миңге жакын төлөйбүз бир жылына. Жеңилдик абдан жеңилдик дыйкандарга. Мен колдойм. Рахмат бул кишиге. Көгөй айыл өкмөтүндө жалпы 2898 сугат айдоо жери бар. 1 гектар жердин салыгы 360 сомду түзөт. Баары болуп жылына 571 миң сом жер салыгы чогулуп келген. Ал каражатка айыл аймактагы бир катар жумуштар жасалчы. Биз үчүн мисалы эми жер салыгын толук алып салуу айыл өкмөттөргө чогултуу жагынан баягы жумуш жагынан кичине жеңилдик, кыйла жеңилдиктер болот эле деп айта алам да. Ал эми экономикалык жагынан эми баягы бул маселени эми биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич анан өкмөт баягы чогуу кылып аткандан кийин эми дагы бир ошол мисалы биздин 571 миң сом чыкпай калган акчаны кандайдыр бир башка жол менен балким бир жерден дагы өкмөт өзү көтөрүп берер деген бир тилектер бар. Буга чейин жер салыгын көтөрүү боюнча демилгелер болуп, айрым айыл өкмөттөрүндө ишке ашкан. Эми кайра мамлекет айыл өкмөттөргө жеңилдик берди. Бирок жаңа жылдан кийин ага чейин быйылкы салыкты дыйкандардын баары төлөшү керек. Быйылкы салык кандай болсун бул толугу менен бүтүш керек. Мына жылдын бүтөрүнө да бир 20 күн калды. Быйылкы салыгын жаап, анан бул эмки жылдын башынан баштала турган нерсе. Биздин райондо Таласта 3 айыл өкмөт ушул мыйзам чегинде иш алып барып, 3 жылдан бери өздөрүнүн салык нормасын өзгөрткөн. Себеп дегенде жергиликтүү бюджет толтурабыз деген максатта. Эми бүгүнкү күндө бул салыктар жокко чыгып кетсе, республика тараптан бир республикалык бюджеттен толукталат деген сөздөр болот. Талас облусунда жылына орточо эсеп менен 28 миллион сом жер салыгы чогултулат. Эми бул каражат дыйкандардын чөнтөгүндө калат. Бир жылда бизге 28,5 миллион сом, орточо эсеп менен 28,5 миллион сом акчага салык түшөт, салык кирешелери. Бул деген биздин жалпы мисалы өткөн жыл менен салыштыра турган болсок, өткөн жылы биз мамлекеттик бюджетке жалпысынан 875 миллион сом салыктарды чегерип бердик. Анын ичинде ошол республикалык бюджетке жана жергиликтүү бюджетке. Ошол жалпы мамлекеттик бюджетке чегерилген каражаттар менен салыштырмалуу айтсак, бул бизде бир жылда чогулган жер салыгы 3,2%-ын түзөт. Белгилей кетсек, дыйкандар менен фермерлер 2022 жылдан тарта жер салыгынан бошотулат. Бул иш аз да болсо элге жеңилдик түзүү, дыйканчылыкты колдоо үчүн ишке ашып жаткандыгын президент билдирген. Нурсултан Курманбеков, Нургелди Ашубеков, Кайнар Ормонов, Талас району.